Бул аскасы көктү тиреген, айланасын жашыл ширеген, көргөн жандын көзү тойгон айыл Ош областынын Ноокат районуна караштуу Шанкол айылы. Айылдын жай турмушунда бейпил түрүндө ток бейил калк жашайт. Эл арасында элетке салым кошуп, калктын сабатсыздыгын жоюп, айылга цивилизация алып келген, каражанын карчырып, жаштыгы менен тагдырын арнаган каармандар жашайт. Алардын бири биздин негизги каарманыбыз Аран Мамажунусов аксакал. Ал быйыл 90 жашта. Халкым демиши жылса деп алга талыкпай ойлор. 1955 жыл. Аран аба 25 жашта эле. Жаштайынан мамлекеттик ишке аралашып, ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, бышып жетилип отуруп, 1962 жылы колхоздо башкарма болуп иштеп калат. Жаштыктын деми менен күпүлдөп иштеп, ишине таза болгондуктан пара берем дегендердин да, пара алам дегендердин да тилеги таш каап, текшерүүчүлөр ишинен кыпындайда кемчилик тапчу эмес. Көп жыл башкарма болдуңуз да. Bu yerde көп жыл 10 жыл ашык иштедим. Bir жакшы жерим кол салбапмын да казынага. Ошон үчүн ийне сөрүп мени сөгүп корсуп пара алайын деген экен да. Мен коркпой койдум. Сөгүшүп кеттим. Ушташып кетем конторунда. Анан кийин аркамдан киши коюп текшерди bir жыл. Бир козубар үчүн жел десе үйүңдө сөйдейт элем да. Senin baban işte gelin kıynalıp öbeklerin gözün çimin çekip toprak aralaşıp birbirini görüp ocanın tamamını içkice açkı bölüp kalanım yakşı deytilimde. Аран аксакалдын өзү дагы эли дагы сыймыктанып айта жүрчү эмгектеринин бири ал колхоздо башкарма болуп иштеп турганда айылга мектеп салдыргандыгы. Бул эмгеги үчүн ал Шанколдун биринчи мугалими дүйшөн болуп кала берди. Андан бери канча суулар акты, канча жаштар мектепти бүтүрүп, дечен деген билимдүү жаштар уядан ушту. Аран агай бир учурда караңгыны жарык кылып, элге жаңылык алып келди. Электр энергиясын тарттырып, активдер аралыктан эле байланыша турган телефон койдуруп, иштин ыкчам бүтүшүн камсыз кылды. Ал убакта шаардын борборлорунда гана сайрап турчу радио түйүндү да айылга орнотуп, цивилизацияны сүйрөп келген алгачкы киши катары элетте аты калган. Училищалар кийин ачылып, анан сиз барып окуп келесиз биринчилерден болуп. Эми түшүнүп атам мен. Benim bu ilgi bir kılgan jakşılığım şu mektepti, şu siyasete tarttım da. Свет жок эле. Sivet çok öyle. Sivet'te birinci aldırıp geldim. Davaya. Tarttırып. Tarttırıp. Telefon kıldırdım. 40 toçkalı. Ayda aktiflerde telefon ve kamanda var telede. Radyo zil. Ama az da olsa bunlar toplan ötüyor artlarga turbalar turatqa. Oşalardan koydurdum da. Аран аба сабатсыздыкты жоюу, айылга өнүгүү гана алып келбестен башкы максаты жакырчылыкты жоюу болгон. Ал жакыр жашаган үй бүлөлөрдү көргөндө санаасы санга бөлүнүп, кандай иш болбосун бүгүнкүнү эртеңкиге калтырганды жактырбаган жетекчи болгон. Сөздөн ишке өтүп, талапты катуу коюп, маселенин тез чечилишин колго алган. Ошондой күндөрдүн биринде Аран агай ат менен эл аралап жүрүп, жакыр үй бүлөгө кайрылып калат. Ал үйдө көп балалуу бүлөнүн апасы ооруканадан жаңы эле операция болуп чыгып келген экен. Сууктун күнүндө бөтөлөк тамда күн кечирип жатканын көрүп зейни кейиген Аран аба кошуналары менен туугандарын чакырып мындай дейт. Anam soğuk boyunca da ottan çıkıp kalırsa, şu çalışacak şeyler eken de, erkek kıştı buna da tişet ko, o şey teşhigi, o şey oyun çeken de, şamal gibi bassa, operasyon bassa, kan bakal bassa, size bir örtünü gidip cevap tam yok yaşamazsanlar. Kanday oldu. Soğuk verdim. 3 ayda o şeyi üdüp bütürüp geri gidesin. Hemen materyal yok olsa yolun boyunca materyalleri getirip kaldı, şöyle geçip işletip koyuyor. Жашыңда берсе мээнетти, карыганда берет дөөлөттү дегендей, Аран аба жаштыгын эл журтуна арнап, бүгүнкү күндө айылдын ардактуу аксакалы, төрдүн көркү. Ата ке сага амандык диле.